Мурда сүрөтчү, скульптор дегенде бир эле түшүнүк болчу да, баягы отуруп алып эстелик жасап аткан же карандаш менен, краска менен сүрөт тартып аткан дегендей. Азыр деген сүрөтчүлөргө, художниктерге мүмкүнчүлүк бар. Азыр замандын талабына жараша декорацияларды жасап, азыр монетизация кылса болот, акча кылса болот дегендейчи. Биз деген художественный академияны бүткөн балдарыбыз. Өзбекстан, Казакстанга чыгып бир 3 жылдан бери иштеп жүрөбүз балдар менен. Ушул багытта, команда ынтымактуу. Обычно балдар аянтчасын оформление кылабыз. Коздоп, через болуп, ал жакта 5-6 проект иштедик го, эми калп айтпасам. 1 жыл болду Кыргызстанда иштеп баштаганыбызга. Ага чейин Казакстан, Өзбекстан. 2 жыл, 1 жыл Казакстанда иштедик, 1 жыл Өзбекстанда иштедик да. Үч өлкөнүн рыногунун ортосунда эмне айырмачылыктар бар? Биринчи орунда мен оюмча ушул Казакстан турат го дейм. Казакстан спрос көп да ал жакта. Өзбекстанда көп өнүгө элек, Кыргызстанда эле, Өзбекстанда делечи. Анан баалары да төмөн. Анан Өзбекстанга сырттан экспорт кыла албайт да, киргизбейт сырттанчы. Биз мисалы жасагандарыбызды көбүнчө Өзбекстанга сурашат, бирок ал жака чыгарганга азыр бизде мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Алар да киргизбейт, лицензия сурапчы. Ошол жагы бир аз көйгөйт, маселе түзөт. Алар баягы өздүгүндүрүшкө баягы тыюу коюп койгон да, чектөө коюп койгон. Казакстандын өзүндө деле бар негизи художниктерчи. Бирок биздики баягы биз биринчи баштаган адамда кызыгуу болот да. Мындай